Арбалы достор, саламатсыздарбы? Достор, бүгүн мен сиздер менен бир Жапанга окууга тапшырат элем, Жапанда окуйт элем деген тема жөнүндө сүйлөшөйүн деп отурам. Себеби дегенде, акыркы мезгилде көп ата энелерден балдарыбызды Жапанга окутат элек. Же болбосо студенттерден да көп келип атат да. Жапанга окууга барат элек. Стипендия программа барбы? Кантсек болот? Жапанда окуштун кандай артыкчылыктары бар? Деген сыяктуу көп ата энелерден суроо келди. Анан студенттерден да суроолор келип атат да. Мурда да келди эле. Анан көбүнчө ушу ата энелерден келип атат. Ошого бүгүн көбүнчө ушу ата энелер, студенттер, мугалимдер сиздер менен сүйлөшөйүн деп отурам да бул тема жөнүндөчү. Жапанда окуунун мааниси барбы деген суроо биринчи албетте бар деп айтам. Жапанда окуш керек деп ойлойм. Жапандын артыкчылыгы эмнеде деген дагы суроолор бар да. Жапанда окуса контракт канча болот? Стипендияны утуш үчүн эмне кылыш керек? Жапандын университеттерине окууга кириш оңойбу, кыйынбы? Жапанда окуш кандай? Жапан кымбат өлкөбү? Контракт кандай болот? Иштегенче окуса болобу? Кантип төлөш керек деген сыяктуу толгон токой суроолор бар да. Эмесе мындай четинен айтып бергенге аракет кылайын. Суроо берген ата энелер өзүңүздөр билип турсаңыздар керек. Жапанга окутуш үчүн негизи биринчи стипендия жөнүндө айтайын. Жапанда окуш үчүн эгер стипендия алгыңыздар келсе, Жапандын эң жакшы идеал бул формасы бул Жапанда контракт эмес, стипендия менен окуу да. Жапандын өкмөтүнүн MEX деп коет, Жапандын билим берүү министрлигинин Монбукагакчо дегендин стипендиясы бар. Ал стипендия бакалаврларга дагы берилет, магистранттарга дагы берилет, докторлукка дагы берилет, PhD-ге дагы берилет. Ушуга берсеңер эң сонун. Эгер аны ута ала турган болсоңор, окуңар бүткөнчө силердин жол кирээңерди төлөп берет. Кыргыз өлкөсүнөн Жапанга келип кеткен жол кирээңерди төлөп берет. Андан сырткары ар жылдагы окуу контрагыңарды төлөйт. Андан сырткары колуңарга дагы $1000, $1000 көбүрөөк стипендия берип турат ай сайынчы. Андан сырткары да артыкчылыктары бар. Силерге университетке жараша, окуп аткан жериңерге жараша, кесибиңерге жараша, анан кошумча дагы акчалар берилип турат жыл сайын. Китепке өзүнчө, андан сырткары немеге дагы берет. Илимий изилдөөңөргө, анан ден соолугуңарга деп дагы кошумча жылда акча берип турат. Мисалы, силер Жапанда окуп атып келип, ден соолугуңарды камсыздандырсаңар, ай сайын төлөйсүңөр. Биринчиден аны да жаап берет. Экинчиден, эгер бир жерден пара алсаңар, же операция болуп, же айталы эми кандайдыр бир нерсе болсо, ден соолукка байланыштуу. Өзүңөр 30%-ын төлөйсүңөр да, кийин 30%-ыңарды да кайтарып берет да. Ошон үчүн стипендиянын эң королу бул MEX деп койсо болот да. Муну Америкада ба Fulbright деп жүрүшпөйбү, эң жогорку стипендиячы. Бул ошонун аналыгы да, бул Жапан өкмөтүнүн стипендиясы. Мен ошол стипендия менен окугам Жапанда учурундачы. Ошон үчүн анын бүт артыкчылыктарын, жыргалчылыктарын билем да. Эң сонун нерсе бул. Анан экинчи стипендиянын дагы түрү бар. Жапанда ар бир белгилүү университеттердин, айталы Токио университети, Васеда университети, дагы Токиодо Кейо деген университет бар, Киотодо университеттер бар, Киото университети белгилүү, Токионун политехи бар, Цукуба деген университет бар, Хоккайдо университети бар белгилүү. Андан сырткары Кансай тарапта, Осака тарапта да, Осакада да белгилүү университеттер бар да, Кобеде белгилүү университеттер бар. Нагояда бар. Негизи Жапанда бардык эле жерде окуу жайы аябай жакшы деп айтса болот да. Жапанда билим берүү чындап эле абдан жогорку деңгээлде деп мен айта алам да. Ошон үчүн балдарыңарды Жапанга окутсаңар, оюмча максатыңарга туура келет деп ойлойм да. Бир кайсы бир кесипти
аркалап ошол кесипти ийне жибине чейин өздөштүрүш үчүн Жапанда окуш бул өтө маанилүү. Мектепти бүтөйүн деп аткан балдар силер деле көрсөңөр болот да, Жапанды ойлонуштурсаңар болот. Жапандын өкмөтүнө стипендияга берип, утуп, ушу жакта окусаңар жакшы деп ойлойм. Андан сырткары университетти бүткөндөр деле окууңарды магистратурада же докторлукта ушул Жапанда улантсаңар болот. Ага деле ошол стипендия берилет да, мен азыр айтып аткан. Эгер Мексикке элешпей калса, анда дагы башка ар бир вуздун университети, мен азыр айтып кеткен Васеда, Токио, Кейо сыяктуу белгилүү университеттердин өздөрүнүн дагы ичинде стипендиялар, программалар бар. Бирок эми алар Мексикке жетпейт, бирок жок дегенде 1 жылдык контрагыңарды жапканга болот да. Окууңар, мындайча айтканда, окууңар бекер болуп калган болот. Ошол сыяктуу ар бир университеттин хоумпейджи бар. Хоумпейджине эле кирип, веб-сайтынан карап көрсөңөр кандай стипендиялар бар. Көпчүлүк университеттерде университет тууралуу маалымат, окуу тууралуу маалымат эки тилде тең жазылат. Жапан тилде, анан инглиз тилде. Ошого Жапанга келем десеңер, сөзсүз карап көргүлө да, ушул стипендияны алсаңар болот. Андан сырткары Жапанда окуп жүргөндө иштесе болобу? Жапанда иштесе толтура, жумуш толтура Жапандачы. Эми баягындай студент эмне жумуш кылат? Жапанда эми кафе-сафеде иштесе болот, университеттин ичинде иштесе болот, дүкөндөрдө иштесе болот. Жапанда жумуш толтура да. Эми азыр албетте йен түшүп кетти азыр. Йендин курсу ылдыйлап, арзандап, доллар кымбат Жапанда. Ошонун эсебинен илгеркидей долларга чаксаң мурдагыдай сумма чыкпашы мүмкүн, бирок Жапанда тапкан ошол акча өзүңөрдүн тамак ашыңарга жетет да. Мен мисалы студент болуп жүргөндө университетте да иштечимин, бир дүкөндө да иштечимин, анан кийин ар түрлүү котормочулук иштерди да кылчумун да. Башка шаарлардан дагы мага көп заказдар келчү, ошолорду кылып, мен ошол иштеп тапканым эле неме болду да. Бүт тамак ашыма, баскан турганыма, квартирама керек болсо ошону төлөгөнгө жетчү. Жапан өкмөтүнөн алган стипендия мындай топтолуп эле атты десем болот да. Мындай колдонгон деле жокмун да. Себеби мен ошо иштеп тапкан эле акчам жетип атты магачы. Ошол сыяктуу Жапанда иштесеңер азыр минималдык айлык дагы бекитилди. 1000 йенден жогору аласыңар да, кайсы жерде иштесеңер деле бүгүнчү. Эгер Токиодо болсо, азыр албетте айлык жогорураак, ал жерде 30%ке көбүрөөк да. Ал жерде 1 саат жумуш азыр 1300 йенде жөн эле. Дүкөндө иштесең делечи, мисалы Народныйга окшогон дүкөндө иштесең деле саатына 8-9 доллар аласың да. Ошого Жапанга келгиле сөзсүз. Анан мисалы мектепти бүтүп аткан балдар, силер эмне кылат элеңер да? Быйыл азыр апрель, май айында өзүңөрдүн турган жериңердеги ошол Жапан элчилигине байланышка чыгып, ушу стипендия тууралуу, Мексик стипендиясы тууралуу кабар сурасаңар, алар силерге бериш керек деп ойлойм да. Кайсы сабактардан экзамен болот, качан экзамен болот, ошолор тууралуу толук информацияны ошолордон алсаңар болот. Мен билгенден экзамен жапан тилинен же инглиз тилден болот, математикадан, тарыхтан. Анан эми силер баягындай гуманитардык багытка кетесиңерби, же табигый илимдерге кетесиңерби, же так илимдерге кетесиңерби, ошого жараша айрым предметтер өзгөрүшү мүмкүн да. Бирок мектепти бүтүп аткандар бакалавриатка окуйм десеңер, 18 жаштан 25 жашка чейин силерде шанс бар да бергенге. 25тен ашып кеткенден кийин ал бакалавриатка эмес, анда магистратурага беришиңер керек. Бул магистратурада эле ошого окшош да, өзүңөрдүн кесибиңерге жараша. Анан албетте тапшыруунун өзүнүн сырлары бар. Кандай кылып тапшырса Жапан вуздар алат, бул өзүнчө стратегия да, буга өзүнчө даярданыш керек, өзүнчө стратегия. Жапан университеттерине тапшырууну да баягындай кенкүке какчо деп коет, мындай илимий планды түзүүнүн өзүнүн немеси бар да, өзүнүн сыры бар, өзүнүн жазуу техникасы бар. Ошолорду жазганды үйрөнүш керек болот. Анан ошол аркылуу өтсө болот да. Жапанда окуш эң сонун деп ойлойм.
Жапандайча айтканда бул бакубат коом да бул жердечи. Чындап эле бул жерде Жапанда окуганда адамдар көбүнчө өзүнүн адам экенин ошондо сезет да, көпчүлүк учурда адамдарга болгон адамдай болгон мамиле, адамдын ар бир адамдын ар намысын сыйлоо, ар бир адамдын адамдык укугун коргоо, ар бир адам окуганга, билим алганга, татыктуу дарыланганга, китепканалардын сапатын, көчөлөрдүн тазалыгын, дегиз эле адамдык мамиле, мындайча айтканда мен тырмакчага алып айтып жүрөм, бул жер бир периштелердин мындай пайгамбарлардын коому депчи, тырмакчага алып айтып атам да. Ошол сыяктуу көп нерсени бул жерден өздөштүрөсүңөр да. Ошон үчүн Жапанда окуштун мааниси бар, сөзсүз. Сөзсүз бергиле деп ойлойм да, Жапанга окуганга аракет кылууга.